Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүн кыргыз коомчулугу, кыргыз элибиз, журтубуз чоң тандоонун алдында турабыз. Чоң тандоо дегендигим бул ушул бүгүн сунушталган баш мыйзам. Ушул жогорку кеңештен өз колдоосун таап, эми карапайым элден колдоо тапса, бул баш мыйзам эл үчүн иштеп берери айдан ачык көрүнүп турат. Себеби бүгүн мындай нерселердин айланасында биз деле баягы кайдыгер болуштан алыс болушубуз керек экен. Ар бир жаран үчүн бул нерсе керек экен. Эми ал түзүлүп аткандыр деген сыяктуудай кайдыгер көздө болбошубуз керек. Мен ошон үчүн баарыңыздарды ушул сунушталып жаткан баш мыйзамдан кабар алып, маалымат алып, таанышып чыксаңыздар сөзсүз түрдө колдоого алат деп мен ишенем. Себеби карапайым элдин кызыкчылыгын көп өз кучагына камтыган бул баш мыйзам бизге керек. Буга чейинки 30 жыл аралыгындагы иштеп келген мыйзамды сиз дагы, биз дагы баарыбыз көрдүк. Себеби ал бир куча адамдын кызыкчылык үчүн иштеп келгендигин биз билебиз. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, биз ушул кайрымдуу болуп коомдук фонду дагы ушундай бир кайрымдуулук иштерин жүргүзүп жүрүп, ушундай көйгөйлөрдү көргөндө жүрөгү ооручу. Себеби 5 балалуу болуп, 5 баласына пособие ала албаган, жөнөкөй мисал айтсам, мына ушул 5 баласына пособие ала албаган энелердин көз жашын дагы көрүп, жүрөгүбүз ооруп келген. Себеби үйүндө холодильник бар экен деп берилбей кыркып салган учурлар көп болгон. Бирок бул жолку баш мыйзамда мына ошого окшогон көрүнүштөр болбойт экендигинен сиздерге мен дагы оюмду бөлүшүп, анан ушул колдоого чакырып турам. Ошондуктан келиңиз, урматтуу мекендеш, колдон келишинче колдоого алып, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн өз салымыбызды кошуп, кайдыгер болбостон, ынтымак менен, биримдик менен ушундай бир туунун алдында биригип, эртеңки келечекке жакшы бир күндөрдү тартуулайлы. Аллах баарыңыздарга амандык, ден соолук берсин, өлкөбүз өнүгө берсин.